Кара келди рубрикасы. Муса Жангазиев атындагы Бишкек Курчак театры. Курчак театр бул өзгөчө, көп эмгекти талап кылган искусство. Ал уникалдуу десек дагы болот. Анткени артист өзү гана образга кирбестен, колундагы жаныбарга да жан киргизип, бизге аябагандай, укмуштуудай шоу көрсөтүшөт. Курчак театры кызыктуу гана эмес, сабак берүүчү, тарбиячы да роль аткарат. Ар бир образдан өзүбүздү таап, берилүү менен көрүп, соңунда жакшы жыйынтыктарга келип, жан дүйнөбүздү байытып кетебиз. Мына ушундай Курчак театрынын бири Бишкек шаарында жайгашып, Муса Жангазиев атын алып жүрөт. Бул театр 1938 жылы Волкованын демилгеси менен ачылган. Алгач жалаң гана орус тилинде болгон. 1946 жылы мыкты режиссер Швембергер кыргыз тобун түзгөн. Учурда бул театрдын мүдүрү Сатылган Сазаев. Театр 78 жылдан бери бөбөктөргө орус, кыргыз, чех, грузин жана башка элдердин жомокторун тартуулап келүүдө. 2015 жылы Талас аймагын көчмө театр кыдырып, балдарды кубантып келген. Ал эми 2015 жылы 30-31 майда биринчи жолу Кыргызстан, Орусия, Тажикистан жана Казакстан аралык Так-теке аттуу Курчак фестивали болуп өткөн. Бул театрдын алдыга койгон максаттары кызыктырып жатабы? Андай болсо бөлүшө кетейин. Жаңы жылга карата орус тилиндеги «Снежный цветок», «Здравствуйте, будьте вежливы» деген жомокторун даярдап жаткан кези экен. 2017 жылы болсо Швембергердин 125 жылдыгына карата Так-теке 2 фестивалин уюштурууга камылга көрүп жатышыптыр. Андыктан достор, мезгилди өткөрүп жибербей, мүмкүнчүлүктөн пайдалан.